Ошол жана мына эркектер уккалап өтөнчү. Эркектер туугандар ушундай бир нерсе уккан болсоңор, ошону тастыктабайын оозунан сөз чыгарба. Мону мындай прищепка менен мынтип коебуз. Же болбосо мону аттиш менен демеңер монду кармап алла. Плоскоос менен кармап алла да. Айтып ийбегиле. Билесиңер пайгамбар момундун дейт, уккан эле нерсесин айтып бериши дейт, ошонун жалганчылыгына бир далил деген пайгамбар. Ошол эмнени көрдүң мынакей мен көрдүм да, тура. Эми айтсаң болот эми. Бирок Эрмек тиякты укмуш экен, уй десе да, ошенбей туратыр. Келип көр мени. Аны айт. Ушундай. Любой эле нерсе ушундай. Бирөө жөнүндө айттыбы, деп тыянак чыгарбаган эч качан мүмкүн эмес. Ошондой тыянак чыгаргандарчы, булар фитна кылуучулар болот. Жахилдин 3 белгиси бар. Мындай айтканда, надандын, илимсиздин, жанагындай караңгы адамдын 3 белгиси бар турган, ушуну багла. Биринчиси, бул Азирет Али, мен айткан жокмун, Азирет Али биринчи белгиси. Ал уккан эле туура деп берет. Анткени акмак да ал далилдеп телевизорго отуруп эле жин эле. Экинчиси, дайыма өзүнүкүн туура деп эсептейт. Некен экинчиси? Өзүнүкүн дайыма туура. Мен турамын дейт. Любой мен айтча турган болсо, өзүнүкүн доказать туура эмес болсо дагы. Үчүнчүсү. Акмакка баары бир. Абсолютно баары бир. Демек ушул экен, 3 белгиси. Эмне айткен биринчиси? Уккан айтып атат. Экинчиси? Үчүнчүсүчү? Баары бир экен. Мына ушу 3 белгиси менен дейт да, ал акмак дейт болду. Пайгамбар айтат, акмактын давасы ал-ахмал давал сүкүт дейт. Акмактын дейт дарысы дейт, давасы дейт, кутулуунун жолу дейт да, ага сүкүт кармап кой дейт. Ушундай. Демек, мына ушуга көңүл айтканбыз, машалла, уккан нерсени айта бербейли.